Жылдыздардын жашоосунда жана чыгармачылыгында эмне кеп? Сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Саламатсыздарбы? 6 ноябрда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенова 58 жашка толду. Ырчайым бул туулган күнүндө улуттун сыймыгы медали менен сыйланып, кош майрам болуп жатканын белгилеп кетти. 6 ноябрда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенова 58 жашка толду. Бүгүн эң кубанычтуу күндөрдүн бири болуп турат. Эртеден бери куттуктоолор жамгырдай жаап, көңүлүм аябай көтөрүлдү. Алгач эле балдарым саат 12ден өткөндө торт, ыр, гүл менен куттукташты. Бул туулган күнүмдө кош майрам болуп жатат десем да болот. Анткени бүгүн мамлекеттик деңгээлде сыйлоо аземи болуп, улуттун сыймыгы медали менен сыйланып, кубанычымда чек жок. Туулган күнүмдө утурлай социалдык тармактарда күйөрмандарым дагы куттуктап жатышат. Эң негизгиси жакындарым жанымда болуп, жакшы сөздөрүн арнап жатышат. Мындан өткөн бакыт жок деп ойлойм, дейт Ырчайым. Кыздын сыры Роза гүлү аттуу ырлары менен таанылып келген Алина Жетигенова 1964 жылы Талас облусунун Арал айылында төрөлгөн. Туркияда Коркут Ата кино фестивали болуп өттү. Кыргызстандык актриса Калипа Таштанова эң мыкты актриса наамын алды. Туркияда Коркут Ата кино фестивали болуп өттү. Эл аралык кино фестиваль Туркиянын Бурса шаарында өттү. Толук метраждуу көркөм тасмалардын сынагында Үй сатылат кыргыз тасмасы көрсөтүлдү. Калыстар тобу эң мыкты аялдын ролу үчүн номинациясына башкы ролду аткарган кыргыз актрисасы Калипа Таштановага ыйгарышкан. Аталган кино фестивалга жалпы 17 мамлекеттен киночулар катышып, 30га жакын толук метраждуу жана документалдуу фильмдер конкурска ат салышкан. Фестивалга катышып келген кино режиссер Айбек Дайырбеков Калипа Таштанованын сыйлыгын сахнада тасманын режиссеру Таалайбек Кулмендиевдин алганын айтты. Буга Таштанованын Туркияга барбаганы себеп болгон. Белгилей кетсек, Үй сатылат кино тасмасы Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук кино студиясында тартылган. 7 каналдын таланттуу апалардан таңшыган обон кайрыктар аттуу чоң программадагы концерти жогорку деңгээлде болуп өттү. Анда 7 дубандан келген таланттуу апалардын таңшыган обондуу чыгармалары жаңырып, жогорку кеңештен сыйлыктар дагы тапшырылды. 7 каналдын таланттуу апалардан таңшыган обон кайрыктар аттуу чоң программадагы концерти жогорку деңгээлде болуп өттү. Анда 7 дубандан келген таланттуу апалардын таңшыган обондуу чыгармалары жаңырып, жогорку кеңештен сыйлыктар дагы тапшырылды. Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт ордосунда кыргыз эстрада ырчысы Гүлназ Чыныбек кызынын тушоо кесүү концерти өттү. Бул кечеде Гүлназ Чыныбек кызы 2 бөлмөлүү батир белекке алды. 8 ноябрда Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт ордосунда кыргыз эстрада ырчысы Гүлназ Чыныбек кызынын тушоо кесүү концерти өттү. Анда ырчыга курулуш компаниялардын бири 2 бөлмөлүү батир белекке берди. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Альянс фракциясынын ыраазычылык катын тапшырса, Маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Ардак грамота менен сыйлады. Гүлназ Чыныбек кызы жеке концертинде дизайнер Арзубек Ванаманын Ванама Дрис брендине таандык 20 килограммдык көйнөк кийип чыкты. Бул концертте элдин маанайы өзгөчө болуп, күйөрмандар да кошо ырдап, бийлеп дагы жатканын көрүүгө болот. Концертте алып баргандар Айзада Жамгырчиева менен Улан Сыдыков болду. Ал эми сахналаш достору Данияр Эрматов, Генже Дүйшеева, Добыр, Дайыр Исмадияров коштоду. Түрксой эл аралык уюму 2023 жылды жалпы түрк дүйнөсүндө Бакен Кыдыкева жылы деп жарыялады. 2023 жыл түрк дүйнөсүндө Бакен Кыдыкева жылы деп жарыяланды. Бул тууралуу Түрксой уюмунун башкы катчысы Султан Раев социалдык тармактагы баракчасында жазды. Түрксой эл аралык уюму 2023 жылды жалпы түрк дүйнөсүндө Бакен Кыдыкева жылы деп жарыялады деп жазган ал. Бакен Кыдыкева советтик жана кыргыз театр жана кино актрисасы. 1923 жылы 20 октябрда Төкөлдөш айылында туулган. 1941-1944 жылдары Пржевалск жана Нарын шаарынын театрларынын актрисасы. 1944 жылдан баштап Кыргыз академиялык драма театрынын актрисасы болуп эмгектенет. Ал өз таланты менен кыргыз сахнасын багынтып, кино жаатында да ролдорду жаратып келген. Бакен Кыдыкева 1994 жылдын 15 январында көз жумган.
Дүйнөгө таанылган казакстандык ырчы Димаш Кудайберген сакалын өстүрүп, күйөрмандары анын жаңы образын сынга алышты. Казакстандык ырчы Димаш Кудайберген сакалын өстүрүп, анын мурдагы имиджине көнүп калган күйөрмандарын капа кылды. Ырчы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына достору менен отурган видео киргизген. Анын күйөрмандары сакал менен көрүү адаттан тыш. Бул сакал сулуулук кошпойт жана абдан кызыктай көрүнөт экен. Димаш, сенин татынакай жүзүң бар, сакал жарашпайт экен деп жазышууда. Ал эми айрым күйөрмандары аны социалдык тармактан көрүп жатканында да ыраазы экенин билдиришкен. Атактуулардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар менен бөлүштүк. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.